Рахмат. Кийинки сөз Айжекето Султанбай Абдрасиловичке дайырлансын. Акаев Жанарбек Кубаныч. 1 минут эле берип атасыңарбы? 3 минут эмеспи? Бул жерде эми парламенттик болуп аткан жок да, бул жерде комитеттин жыйыны болуп атат. Ошол комитет жыйынында вообще эле ограничение жок да. Вообще-то эми боюнча ошондо. Бул жерде башка депутаттар да сыйлашыбыз керек да, Султан Абдрасилович. Жок, азыр бу жерде мындай токтотуп тургула, 57 токтотуп тургула. 1 минуттан башынан эле бериңиздер. Эми бу жерде мага кеңири сүйлөштүрүү бере албайт, бербейсиңер барбир. Эми жанагы 17-жылы сиз баланы сабап коюп ошондуктан эмен жашырдыңар. Жок. Биринчиден ал мелкое хулиганство деген эме. Анан кийин из-за потери актуальности деяния деп туруп жабылган ал. Анан кийин ошол эле жылы эмеден алынган, судимость алынган бардыгы. Понимаете? Анан сиз мындай салыштырып көрүңүз, мелкое хулиганство менен организация массовых беспорядков и попытка захвата к власти деген государственный преступление экөөнүн айырмасы бар да, правильно? Меники эгер 18-жылы жабылган болсо, судимость толугу менен погашен болсо, сиздер 21-жылы именно экстрем чрезвычайный ситуацияда жаптыңар да, туурабы? Вот, ошондуктан сиз, конечно, өзүңүздүн эмеңиз менен колдонуп туруп, күч менен бүт ресурслерди, конечно, ВИКке барып туруп, ЦИКке барып туруп алдырып коесуңар, но только бул законный. Рахмат. Рахмат. Султан Абдрасилович, темадан кетпесек, биз азыр күн тартибиндеги маселе боюнча кетсек, кийинки сөз Жанар Кубанычке берилет, кийин дайырлансын Эрбаев Алишер.